Арбаңыздар. Бүгүнкү суроого жооп алтын дорого кантип өтөбүз деген. Өтүш азыр оңой эле, тез эле. Бир эле нерсе болбош керек. Ошо кайталанып атамбы деп атам. Бул адамда кечиримдүү болуш керек. Коркпош керек эчтекеден. Өзүнүн күчүнө ишенип, бирөөгө көрө албастык кылбай, бирөөгө сыноо кылбай, бирөөнү кызганбай, эч кылса баарын кабыл алуу. Анан кечиримдүү сөзсүз болуш керек, ыраазы болуш керек. Бул эң негизги эрежелер. Ошол эреже менен өтүп кетсе болот. Анткени азыркы учурда карма деген нерсе жок. Бул туура эмес жазылган иштер, бул туура эмес мамилелер, бул туура эмес байланыштар. Азыр ойлонуп эле, ой менен эле баарын бүтүрүп койсо болот. Анткени ошунчалык энергиялар иштеп атат. Мен кечиримдүүмүн, баарын кечирип атам. Эгер бирөө мени таарынтып койсо, ошол таарынычтар кеткенде болсун. Мен эч кимге таарынган жокмун. И мени таарынткан адамдарды мен кечиримдүү нерсе менен узатам деген нерсе менен алга жылыш керек. Эгер кечиримдүү болбосок, эгер бирөөнү жек көрсөк, эгер бирөөгө жаман мамиле жасасак, бул нерсе өтө кыйын нерсе өтүшкө болуп калат да. Анткени эми көп эле маалыматтар болуп түшүп атат. Жеке жалгыз мен эле айтып аткан жокмун бул сөздөрдү. Анткени ошол коркунучтар, ошол комплекстер болсо, бул баягы оордук болуп келип аткан энергияга чыдай албай физический пландан кетип калышы да мүмкүн. Могу октябрдын аягына чейин ушул нерсе менен дагы иштегенге убакыт бар. Кечиримдүү, баарына ыраазы, баарына кабыл алган нерсе менен жаңы доорго, жаңы энергияларды кабыл алып өткөнгө болот. Бул коркутургандай нерсе жок. Баарына тынч эле караш керек. Анткени бул доор баягы коркунучту алып келе турган доор эмес. Бирок келаткан энергиялар бул өтө жеңил, өтө рахаттуу, өтө жагымдуу. Бирок эгер коркунучтар бар болсо, ошо пайда болуп улана берсе, ошол нерседен өткөнгө өтө кыйын болуп калат. Демек эң негизги маселе десем болобу, эң негизги чоң суроо десем болобу, бул кечиримдүү болуш керек, мээримдүү болуш керек. И сүйүүгө бөлөнүп, ошол сүйүү мээрим менен жашоо уланта бериш керек. Сүйүү мээрим эгер көрө албастык болсо, эгер жеккөрүүчүлүк болсо, эгер кечире албайм деген нерселер болсо, бул сүйүү мээрим деген энергияларды кабыл алганга өтө оор болуп калат. Ошо жеңилдик ошол. И татаалдыгы да ошол. Демек башка бирөөнү кечиргенге оңой эле. Бирок өзүңдү мен бирөөгө таарынып калдым эле деп кабыл алганга өтө татаал, өтө оор. Эгер ошол нерседен иштелип кутулсак, анда сонун өтө турган жаңы кадамдар, жаңы мамилелер, жаңы байланыштар пайда болот.